Эгемендүүлүктүн 33 жылдыгына карата Бишкектеги эски аянтта атамекендик өндүрүшчүлөрдүн жарманкеси өттү. Бул жерде Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларынан тарта жеңил өнөр жайы, өндүрүш тармагында жетишилген ийгиликтер шаар тургундарына сунушталды. Маселен, бул жерде жакында эле Кыргызстанда чогултула баштаган Chevrolet үлгүсүндөгү унаалар турат. Атамекендик продукциялардын көргөзмө жарманкесин алгач президент Садыр Жапаров кыдырып чыкты. Мамлекет башчысы көргөзмөдөгү продукциялар менен таанышып, ири эл аралык рыноктарда Кыргызстанда жасалган деген брендти илгерилетүүнүн жана экспорттун көлөмүн көбөйтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Бул принтер, ноутбук жана телефондор Кыргызстанда чыгарылган. Кыргыз электроника ишканасы Мекен брендиндеги ноутбуктарды жана принтерлерди чогултуп жеткиликтүү баада сатыкка чыгарууда. Ал эми заманбап смартфондор күз айларынан тарта калың элге жеткиликтүү болот. Бышыктыгы жакшы, памяттери дагы, ичиндеги керектүү нерселери дагы акыркы заманбаптын эмес. Баласы 35 000, мына Мекендики. Планшеттики болсо 13 000. Клавиатурасы менен 15 000 болот. Телефон Мекен 256 гигабайт памяти. Оперативный памяти болсо 8 гигабайт. Ноутбуктар бар сатыкка, принтерлер бар сатыкка. Биздин өзүбүздүн заводдо, ошо Ленин заводдо, мурунку азыр БШЗ болуп калган, ошонун ичинде Кыргыз электроника деген фабрика завод бар. Кыргызча сүйлөп, элдин кызыгуусун жараткан лифт өлкөдөгү биринчи лифт куруучу заводдо чыккан. Бул ишкана Орто Азияда алгачкылардан. КМШ аймагында да мындай заводдор аз. Курулуш кызуу өнүгүп, турак жайга болгон суроо талап өскөн маалда компания бардык талаптарга жооп берген лифттердин түрүн чыгарууда. Алар жаңы салынып жаткан турак үйлөрдө, мамлекеттик мекемелерде колдонулуп жатат. Ишкана азыр ички рынокду камсыздап, Россияга да жабдууну экспорттоодо. 2 жылдан бери ушу атамекендик өндүрүшкө өзгөчө маани берилип, бүт мамлекеттик объектилерге ушу Кыргызстандан чыккан, бизде өндүрүлгөн продукция алынсын деген ушу президенттин указынан кийин биздин продукция жакшы көп объектилерге коюлду. Жылына биз 1000ден ашык лифти чыгарууга биздин заводдун мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы күндө эми завод толук кандуу толук объемго чыга элек. Акырында 3 жыл аралыгында бирок көп эле продукцияны койдук. Айыл чарба экономиканын негизги тармактарынын бири. Бул жаатта дагы жаңылануулар болуп, дыйкан фермерлерге мамлекет тараптан колдоо көрсөтүлүп, жеңилдетилген насыялар берилип жатат. Бай дыйкан айыл чарбасын колдоо борбору айыл чарбасын заманбап каражаттар менен камсыздап, экспортко чыгууга шарт түзүүдө. Бүгүнкү көргөзмөдө бай дыйкан ушул өзүбүздүн дыйкандарга сунушталчу материалдарыбызды алып чыкканбыз. Анан дыйкандар негизи жумушу татаал, ошондуктан аларга сапаттуу кызматтар, сапаттуу материалдар керек. Бирок ал менен бай дыйкан ал менен чектелип калбайбыз. Дыйкандарга биз дыйкандар өстүргөн продукцияны сыртка экспорттоого жардам беребиз. Бүгүнкү күндө ошол Өзбекстанга, Россия, Казакстан мамлекеттерине экспорт кылып атабыз. Көргөзмөгө тамак аш, айыл чарба, текстиль, кол өнөрчүлүк, оор өнөр жай жана автомобиль өнөр жайы сыяктуу тармактарда иштеген 100дөн ашык атамекендик компаниялардын товарлары коюлган. Алар менен таанышкан шаар тургундары жана коноктору. Соңку жылдары өлкөдө өндүрүш чындап эле өр алганына ишенгенин айтышат. Оор жүк ташый турган машиналар да бар экен, цементовоздар келип атат. Ар түрдүү мына минип баягылар бардыгы курулушка, турмушка керектүү пайдалуу нерселердин бардыгы бар деп ойлойм. Өзү ушундай товарлар чыгып атса, бул деген жетишкендик да. Ошол Кыргыз элин ушу эгемендүүлүк майрамы менен куттап кетем. Бардыгы арзан, элдердин маанайы жакты, сонун элдин маанайы аябай жарык, жакшынакай. Көргөзмөгө коюлган продукциялар, техникалар атамекендик өндүрүштүн дараметин көрсөттү. Экономиканы чыңдоо, жаңы жумуш орундарын түзүү жана ички жана тышкы рыноктарда продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында мамлекет атамекендик өндүрүүчүлөргө ар тараптуу колдоо көрсөтүүнү уланта берет. Автандил Бактыбеков, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.